ФСДС коомуна айрыкча ыраазычылык билдиребиз. ФСДС уюмуна чоң ыраазычылык билдирем. ФСДС коомдук фондунан пластик ширетүүчү аппарат алганбыз. ФСДС коомдук фондунун аярылуу үй-бүлөлөрдү социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорунун жыйынтыктары. ФСДС коомдук фонду Кыргызстанда жана Өзбекстанда аярылуу үй-бүлөлөрдү социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун ийгиликтүү ишке ашырды. Анын негизги максаты аярылуу үй-бүлөлөрдүн социалдык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аркылуу алардын жашоо сапатын жакшыртуу болду. Бул демилге Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарынын төмөнкү 4 багытына салым кошту. 1. Жакырчылык жоюу, 5. Гендердик теңчилик, 8. Татыктуу эмгек жана экономикалык өсүш, 16. Тынчтык, адилеттүүлүк жана натыйжалуу институттар. Долбоордун катышуучуларынын арасында 16-дан 36 жаштагы жумушсуз жаштар, эмгек миграциясынан кайтып келгендер, мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар, жаш аялдар, ошондой эле көп балалуу жана жумушсуз аялдар болду. Долбоор төмөнкү өнөктөш уюмдар менен биргеликте ишке ашырылды. Кыргызстанда Глобалдык өзгөрүүлөр фонду коомдук фонду жана Диалог, ишеним, укук коомдук бирикмеси. Өзбекстанда Хамурок жергиликтүү коомдук уюму. Долбоор Кыргызстан менен Өзбекстандын бир катар аймактарын камтып, миңдеген адамдардын жашоосуна оң өзгөрүүлөрдү алып келди. 2005-жылы 1 апрелден баштап ушу садикти ачып иштей баштадык. Садикти ачып иштей баштаганыбызда биздин көйгөйүбүз садиктин ичинде бардык эмеректер бар, бирок балдарга эшикке чыгып ойногондо оюн аянтчасы жок болуп, балдарды башкаруу кыйыныраак болуп калды. Анан ошонун кандай каяктан тапсам деген негизде жүргөндө соцсеттен ошол ФСДС коомунун долбооруну жарыяланган долбооруну окуп калып, ошого заявка таштадым. Ошо заявка меники кабыл алынып, 2 күндүк окууга чакырылдык. 2 күндүк тренингке катышып, биз ошо тренингден көп маалыматтарды алдык. Ошо гранттарга кантип катышып, кантип проект жазганды үйрөндүк. Оюн аянтчасыны колдоого алышып, ошону куруп беришти. Ишмердүүлүктү баштоо менен биздин бардыгыбыз мага окшогон аялдар жумушчу орун менен камсыз болуп калышты. Ачылганга бардыгыбыз эле ошол келиндер иштеп аткан жумушчу орун тапкан аялдарга, анан бизге окшогон жаш ишкерлерге, миграцияда жүрбөй өз элибизге пайдабыз тийип, өзүбүздүн жерибизде бир ишти баштап, биринчиден өзүбүздүн элибизге пайда болот, экинчиден өзүбүзгө бала чакабыздан алыс жүрбөй, ушул өзүбүздүн айылыбызда иш орун тапканыбызга. ФСДС коомдук фондунан пластик ширетүүчү аппарат алганбыз. Баткенге кошумча услуга катарында мебель цехти кошконбуз, стекло пакеттерди кошуп, баардык услугага чыгып, жакшы деңгээлде чектик. Дагы деле ушуларда көйгөйлөрүбүз жок эмес, бар. Ошого карабастан Кудайга шүгүр, сиздердин колдооңуздар менен биз ушу деңгээлге жеттик. Анын алкагында 333 адам жаңы билимге жана көндүмдөргө ээ болуп, 50 бизнес долбоор колдоого алынды. 3 жаштар форуму эки өлкөнүн жаш лидерлерин бириктирди. Эң башкысы бул демилге адамдардын өз күчүнө болгон ишенимин арттырып, кирешесин көбөйтүүгө жана өз жамаатынын өнүгүшүнө салым кошту. 333 катышуучу, алардын 73% аялдар. 50 бизнес долбоор колдоого алынды. Алардын 66% аялдар тарабынан жетектелет. Үй чарабаларынын 65% кирешесин көбөйттү. Орточо киреше 33%га өстү. Бизнестердин 48% климатка туруктуу ыкмаларды өз ишинде колдоно баштады. ФСДСтин долбооруна катышып, демилгелүү топ түзүп, биздеги Самаркандык айылында эң көйгөйлүү маселе болгон балдар аянтчасын долбоор жазганбыз. Бул долбоорду жазып, бүт бардык каражаттарды алып, ФСДСтин долбоорунун негизинде азыр балдарыбыз эң жакшы көйгөйлүү маселени чечтик дейбиз. Балдарыбыз келип ойноп жатышат. Бул жерде бизде бул убакка чейин балдар аянтчасы болгон эмес. Балдар аянтчасы ачылгандан бери балдар келип, бул жерде Каскарык айылынан, Жаңылак айылынан, Самаркандык айылынын балдары келип ойноп, ушул бир көйгөйлүү маселебизди чечип, балдарыбызга бир шарт түзүп бердик деп ойлойбуз. Кыргызстан менен Өзбекстандын айылдарында демилгелүү топтор жергиликтүү тургундардын сунуштарына таянып, жамааттын активдүү катышуусу менен 12 социалдык долбоорду ишке ашырышты. Бул иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлүп, коомчулуктун муктаждыктарына жооп берген туруктуу чечимдерди ишке ашырууга өбөлгө түздү. 123 демилгелүү топтун мүчөсү окуудан өттү. Алардын 54 аялдар. Ишке ашырылган 12 социалдык долбоор, 5 балдар аянтчасы, 5 спорттук аянтча, 1 мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору, 1 таштандыны сорттоо долбоору. Ошондой эле долбоордун алкагында ФСДС коомдук фонду 3 ири жаштар форумун өткөрдү. Алар жаш муундар диалогу жана мейкин тол. Бүгүнкү сессиядан кийин биз аябай жасалма интеллект тууралуу көптөгөн маалыматтарды алдым. Чынында эле аябай керектүү маалымат. Мен буга чейин дагы ошол ишмердүүлүктү колдонуп келгем, бирок анча билчү эмес экенмин. Бүгүнкү сессиядан кийин дагы да билимимди жогорулаттым дейм. Ар бир форум Кыргызстан менен Өзбекстандын 50-дөн 85-ке чейинки жаш лидерлерин бириктирди. Бул форумдар ишкердик, инновация,
экология жана жарандык активдүүлүк багытында жаңы идеялар жаралып, кызматташтыкты бекемдеген аянтчага айланды. Ачылган ишканалар бүгүнкү күндө да ийгиликтүү иштеп жатат. Социалдык демилгилер жергиликтүү жамааттарга кызмат кылууну улантууда. Ал эми долбоордун алкагында алынган билим, тажрыйба жана өзүнө болгон ишеним жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачты. Бул долбоор ийгиликтүү жыйынтыкталды. FSDS коомдук фонду мындан ары да адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана күчтүү жамааттарды өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгилерди ишке ашырууну улантат.